Амансызбы, урматтуу көрөрман. Биздин YouTube каналдагы кезектеги маекти алып барган мен Абдумалик Базарбаев болом. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү конокто бүгүн биз бүгүнкү ушул маекте өзгөчө ушул 3-чү элдик курултай боюнча сөз кылабыз. Анда бүгүнкү биздин кадырлуу коногубуз Кара Суу районуна караштуу Датка айыл аймагынан делегат болгон Калматов Урайым Абдакимович болмокчу. Урайым мырза, саламатсызбы? Куш келипсиз. Негизи эле жана башында айтып кеттик, урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн ошол маегибизди 3-чү элдик курултай боюнча кеп кылабыз. Азыр эми негизи Урайым мырза айтсаңыз, негизи эле ушул 3 жылдан бери коомчулукта баягы кызуу талкуу жаратып, ошол эле убакта бир ошол президент аркылуу бир республикалык мамлекеттик деңгээлде өтүп келатат курултай. Негизи ошол биз коомчулук курултайды кандай түшүнөбүз? Курултай деген эмне өзү? Саламатсыздар, урматтуу мекендештер жана жалпы Кыргызстандын туугандар. Эми сиздин берген сурооңуз туура. Мен ага мындай деп жооп берсем, элдик курултай бул жөнөкөй сөзүн айтканда ата бабалардан калган мурас башкаруу формасы деп эсептелет да. Азыркы мезгилдеги сөз менен айтсам, мыйзам чегинде айта турган болсок, бул Кыргыз Конституциянын мыйзамында болсо, коомдук өкүлчүлүктүү жыйын болуп эсептелет. Анткени республикадан барган бүт делегаттар жыйыны болуп, ошол жерде баардык маселелер каралат да. Ал жерде президент отурат, бийликтин өкүлдөрү отурат, депутаттар отурат. Мамлекетти өнүктүрүү боюнча өзүнүн багыт сунуштарын бере турган жыйын болуп эсептелет да алчы. Анда ошол суроого кезектеги кайрадан суроого өтө берейин. Негизи эле ушул быйылкы 3-чү жолу өткөн курултай кандай деңгээлде өттү? Эми биз президентибиз өзүңөргө маалым болгондой, үстүбүздөгү жылдын 20 декабрында 3-чү курултайды жарлыгы менен Кыргызстандын булуң булчуңдан баардыгынан 700 делегатты чакырбадыбы? Чакырганда биз бардык ошол жерде. Эми мен оюмча азыр мындай жогорку деңгээлде өттү деп ойлоймун. Анткени президентибиз баш болуп отуруп, баягы жерде элдин былтыркы жылы караганда быйыл аз да, былтыр 1400 делегат болгон. А быйыл 700 делегат болуп кыскарды. Бирок аз болсо да, мындай саз болуп жакшы өтөт экен да. Аябай жакшы суроолор болду, сунуштар болду президентке. Жакшы өттү. Ошол эле убакта ошол курултай 3-чү элдик курултай мындай өзүнүн мүдөөсүнө, максатына жеттиби? Эми кандай десем, баягы президентибиз айткандай, көч бара-бара оңолот дегендей, курултайды өткөрүү этабы жакшы болуп атат да. Жылга барган сайынчы көп баягындай айтылбаган сунуштар, багыттар президентке ошол жерде коюлуп, жакшы өтүп атат. Эми президент аны өзүнүн кандай баалады, аны өзү чечет, кандай болгонунчу. Ошол эле убакта азыр эми мындай бир кенен эле сүйлөшөлү. Бул бир рамкадан чыгып дегендей элечи. Негизи эле ушул баягы эми курултай коомчулукта мындай эки ажырым бир пикирди жараткандагы бир мындай түптөлбөй аткан бир институт катары кабылданып атат да. Мындай сын пикирлер дагы ошол убакта айрым учурда көп болуп атат. Негизи эле ушул өткөнкү 2 жылдык курултайдын мындай бир натыйжасын көрө алдыңызбы? Ошол 2 жолку өткөн курултай бир жемишин бердиби? Эми курултайда мынау айыл жергесинен барган делегаттар баары эле мындай ойлойт экен да, баягы өзүнүн айылындагы болуп аткан көйгөйлүү маселелер боюнча жеткизип атат да. Бул эми кандай десем, айылдагы, райондогу деңгээлдеги көйгөйлүү маселелер бул ошол жерге чыгып президентке айтылбаш керек да. Анткени бул жерде өзүнүн айыл өкмөтү бар, ошол эле райондун акими бар, областын губернатору бар. Ошолор чече турган маселе да буларчы. Анткени алар ошол жерде ошону чечем деп отурат. Алар чечкенге милдеттүү да. Анан болбогон маселе менен ал жерде президентте ойлорун башка жака бурбаш керек да. Мен ошондой ойлоймун. Рахмат. Анан курултайда негизи эле жана айтып кеттиңиз 700 делегат деп. Ошол 700 делегаттын ичинен сиз бир 55 000 адамдын атынан делегат катары мандат алып барып атасыз. Анан баягы сөз кезеги келбей калганы боюнча дагы айтып кеттиңиз. Негизи ошол сөз кезегин алууда кандай бир мүчүлүштүктөр бар экен, ошо менен бирге ошол бир орундуу бир ошол мандаты бар делегатка сөз келбей калганда эмне кандай көйгөйлөр айтылбай калды? Эми мындай экен да, бүт эле баары Кыргызстан булчуңунан барган делегаттар, мен айтып атпаймынбы, өзүнүн айылындагы, райондогу көйгөй маселелерин айтабыз деп барат экен да.
ошону айтабыз, жарыш сөзгө чыгабыз, трибунадан түз эле президентке анан бийлик жетекчилигине айтабыз деп өзүнүн калуу баягы сунуштарын айтат экен. Бирок ошо талаш тартыш менен баягы 700 делегаттын ичинен 150 делегатка гана жарыш сөзгө мүмкүндүк берди да. Калгандары сүйлөбөй калды эми. Эми ал бир эле барып ошол жерден чыгып сүйлөп эле президентке жеткизбеш керек. Ошол баардыгыбыз калгандарыбыз айыл жериндеги көйгөй маселелер боюнча мен мисалы үчүн өзүмдүн айылымдагы негизги газдаштыруу, айылдагы ФАПты кайрадан куруу, баягы социалдык объект болуп эсептелген клубту да башкадан куруу, анан жол маселелери боюнча. Анан датка айылда мисалы үчүн 55 000 калк жашайт да. Көп улуттуу калк жашайт. Ошонун датка айылындагы 3 мектеп, орто мектеп эскилиги жетип, урап калуу эмесин турат да. Аны ошон үчүн мен ошол боюнча булардын арызын президентке өзүнө жана тийиштүү жетекчилерге тапшырып келдим. Эми Кудай буйруса ошол президентибиз көз ирмемин өткөзүп, тийиштүү жетекчилик тапшырса орундалат деп ойдобуз азыр. Күтүп отурабыз. Ушул мамлекет 3-чү элдик курултайда ушу мамлекет башчысына коюлган суроо талаптар кандай деңгээлде болду, анан туурабы? Эми ар бир 5 кол барабар эмес да. Адамдардын мына барган делегаттардын көпчүлүгү президентке баягында айтып атышат да, ушундай айылыбызда көйгөйлүү маселелер бар, андай мындай миллион акча бериң, миллиард акча бериң деп кайрылышып атат да. Бул алардын эмеси эмес да. Аны айтып атпайбыз, баягы ошол жерде жергиликтүү бийликтин жетекчилери бар. Ошолор гана жеткизип сурап алып келиш керек. Аны баягы делегаттар карапайым калып сурабаш керек анычы. Рахмат, анан эми кийинки ошол суроого өтө берсем, курултайды ушул курултай бул бийлик мындай жаңы башкаруу системасы киргизилгенден бери курултайда ошол мыйзамдаштыруу маселеси көтөрүлүп келатат. Буга чейин ушу 3-чү жолу өтсө дагы президенттин жарлыгы менен гана чакырылып атат да. Негизи ушу курултайды мыйзамдаштырууга жогорку кеңештин депутаттары тараптан кандай ой пикирлер жаралды? Эми мындай да, курултай өзү мыйзамдаштырылыш керек. Мыйзамдаштырылбаса курултайдын муну чакырууна кереги жок да. Мисалы үчүн илгери ата бабаларыбызда өрдүк бүт баардык маселе хандын алдында ошо курултайдын жыйынында чечилип келген да. Ошонун сыңарындай эле болуш керек, бирок биздин президентибиз да аны туура түшүнүп атат. Эми президент айтып атат да, жакшы сунуштар менен келдиңер, андай мындай деп, бирок биздин баягы койгон максаттарыбыз, сунуштарыбыз президентти мен оюмча мындай канааттандырбады да. Анткени биз ошого мындай жетише элек, мындай быша элек экенбиз да. Ошон үчүн кичине убакыт бар деп өзү да айтты. Анан мына депутаттарды айтып атпайсызбы? Депутаттар чындыгында биздин курултайдын мыйзамдаштырууга каршы чыгып атат. Анткени бул делегат менен депутаттын менен төдө айырмасы бар. Анткени бирок бул депутатты да, делегатты да эл шайлайт. Эл шайлап баргандан кийин алар мыйзам чыгаруу немесинде отурат, а биз дагы барып ошолорго эри шаркак болуп жардамдашайлы деп эле ошол биргелешип коомдук башталышты биргелешип жардамдашайлы, Кыргызстан өнүктүрөлү эле максатта. Мисалы үчүн биз аларга эл менен бийликтин арасында көпүрө катары эсептелебиз да. Ошо жардамдашып биздин баардыгыбыздын максатыбыз Кыргызстанды өнүктүрүү, алдыга жылып ошо алдыңкы мамлекеттердин катарында кошуу эле эсептелинет. Жок. Рахмат, анан ушу менен эле бирге буга чейин дагы ошол 3 жолу ошо жаңылбасам курултайды мыйзамдаштыруу боюнча буга жогорку кеңеште 3 жолу окууга 3 жолу киргизилген, 3 жолу каралган да. Негизи эле ошол депутат жогорку кеңеш эмне үчүн ошол курултайды мыйзамдаштырганга каршы болуп атат да? Мындай бир алар эмнени түшүнө албай атат? Мен мындай деп ойлойм да, булар ойлоп атат да, курултай келсе бизден баягындай же ордун же бир тизгинин тартып алатырындай сезилет да. Биз андай эмеспиз. Алар мисалы үчүн мыйзам чыгаруу өкүлү ошо бийликте отурат да. А биз эми жөн эле жанында жүргөн мындай коомдук башкарылыштагы эмелер. Ошентип түшүнбөчүлүк көп болуп атат. Если мыйзамдаштырып берсе жакшы болмок да булчу. Эми аны баарыбыз эле мен ар түрдүү ойлойт. Мен деле оюм өзүнчө, муну президентибиз деле өзүнүн оюнча башкача болуп атат да. Анан
бирок келип келтириле түпкүрү бул курултайдын максаты депутаттар менен жана бийликтин жетекчилери менен ошондой президент менен кошулуп Кыргызстанды алга карай өнүктүрүү болуп эсептелет. Рахмат. Ошо курултайдын кийинки кезектеги суроого өтө берейин. Ошол курултай негизи ол мамлекеттин Кыргыз Республикасынын ошо мыйзамдарын өзгөртүп киргизүүгө укугу барбы? Мен сизге айтып кетейинби? Мына жерде ал эмеге бизде укуктуу да. Мен азыр сизге айтып кетсем, Кыргызстандын Конституциясынын 85-беренесинде мындай деп жазылып турат. Баш мыйзамда. Баш мыйзамында. Мыйзам чыгаруу демилгесинин укугу төмөнкүлөргө таандык деп. Биринчи 10 000 шайлоочуга, экинчи президентке, үчүнчү жогорку кеңештин депутаттарына, төртүнчү министрлер кабинетинин төрагасына, бешинчи өзүнө тиешелүү маселелер боюнча жогорку сотко, мына алтынчы элдик курултайга деп турат. Анан жетинчи өзүнө тиешелүү маселелер боюнча башкы прокурорго. Ошондуктан кандай маселе болбосо дагы жыйында өзүнүн баягы сунушун бергенге укуктуу курултайчы. Ошондуктан курултай Кудай буйруса мыйзамдаштырылса, мамлекеттин андан ары өнүгүп кетсин, өзүнүн салымын кошот деген ойлойм. Өзүнчө бир мындай институт болуп калыптаныш керек да. Жөн эле курултай болуп жүрө бериш керек да. Бул институт болуп калыптанып, анан өзүнүн бир салымын кошуп, жемишин бериш керек да келечектечи. Рахмат. Ошо кезектеги суроого өтөйүн. Анда курултайды мамлекеттин мындан ары өнүктүрүүдө дагы кандай коррупциялык көрүнүштөр айтылбай калды. Негизи эле ошого кенен токтолсоңуз, буга чейин дагы биздин маекте сиз ошол укук коргоочу катары, жарандык активист катары коомчулук жакшы тааныйт сизди. Буга чейин биздин эфирлерде ошол коррупция боюнча дагы маек берип жүргөнсүз. Коррупция боюнча жана айтылгандай эле кандай көрүнүштөр айтылбай калды? Негизи эле мамлекетте коррупция менен күрөш кандай жүрүп жатат? Эми сиздин сурооңузга жооп берсем, курултайдын 3-элдик курултай башталганда эле биздин урматтуу президент Садыр Нурматович жыйындын башында отурду. Анын сөз башында биринчи сөзүндө айтылды да: урматтуу делегаттар, Кыргызстаныбыздын мындан ары алга карай күрөшүүдө коррупция жол менен таланып тонолуп кеткен баягы объектилер, ошондой эле акча каражатты, финансылык каражаттарын ордуна койдуруп жатабыз. Бирок эми бир эле президент менен эки адамдын колунан эч нерсе келбейт да. Ошон үчүн силер коомчулуктун атынан дагы бизге жардам бергиле түздөн-түз деди. Биз эми мындай президенттин бул сунушун оң колдойбуз. Анткени биз президент коррупция менен күрөшүп атат. Мына көрүп атасыңар. Мамлекет коррупциядан түшкөн каражат менен кыйла болсо да өзүнүн баягы казынасын толтуруп өнүгүүгө аракет кылып атат. Буну баарыбыз көрүп турабыз. Анан биз ошол президенттин сунушун колдогонго кандайбыз? Биз анткени биздин милдеттүүбүз, анткени биздин Кыргыздын патриот инсаны катары президенттин сунушун колдоп, президентке түздөн-түз жардам беришибиз керек. Ага биз милдеттүүбүз, мындай айткандачы. Анан бул коррупция мурда ушул 30 жылдан бери ар түрдүү мына канчалаган мамлекетке келген гранттар, кредиттер, биз билбеген, карапайым билбеген гранттар келип өзүнчө эле сиңип жок болуп кеткен да. Ошол убакта иштеген баягы чиновниктер Кыргызстанды өнүктүрбөстөн кайра эле ошол жеңичинен баягыны кымырып чөнтөгүнө салып, баягы өзүн ыйгарып алгандыктан Кыргызстан өнүкпөй келди да. Мына жаңы бийлик келди, Кудайга шүгүр. Бардык коррупция менен күрөшүп, мындай коррупциянын күрөшүү баягы түшүмүн берип атканда Кыргызстан өнүгө баштады. Көрүп атасыңар кандайлар болуп атат. Аны мен мактабай эле айтпай эле коеюн. Кудайга шүгүр, Кыргызстаныбыз өнүгүп атат. Эми мындай да, Кыргызстанда бир эле президент менен биздин улуттук коопсуздук комитетинин төрагасына керек эмес да. Биздин жалпы Кыргызстандык коомчулукка керек. Биз биригип, чогулуп, бирдикте ушул Кыргызстанды коррупция менен күрөшүп, коррупциядан качан гана Кыргызстан арылса, мамлекет андан ары өнүгөт. Ошол айта турган нерсем. Анан бир нерсени айтып коеюн. Былтыркы экинчи курултайда дагы ушул сөздөр мен баягы суроолор коюлганда, азыркы мезгилде мына Ош облусунун Карас районундагы Датка айылындагы 363 контурундагы бир айыл чара багындагы баягы өзгөчө баалуу жер 12 гектар жер. Кээ бир мына коррупция менен байыган байлардын колуна тийип, элдерден сатып алып туруп,
сатып алгандагы ошол жерди логистикалык борбор курабыз деген шылтоо менен ал жерге азыркы мезгилде оор жүк унаалар токтолуучу жеке менчик бажы терминалы курулуп атат. Анткени ушул Кара Суу райондук жер комиссиясынын мүчөлөрү билип билбей туруп же болбосо терең изилдебей туруп ал жерди баягы кабинет министрине трансформалоого деп сунуштама берген. Ал сунушту дагы кабинет министри терең изилдебей туруп токтомдорду чыгарып берген. А бул мындай айтканда ал жер мындай сизге айтып эле коеюн. Түштүк аймактык топурак агрохимиялык станция тарабынан 23 жылдын 14 августунда чыккан 642 токтомунда жазылып турат. Ал жер мындай айтканда бал бонитети 59 балдан турган 5-класстагы аябай көп түшүм бере турган өзгөчө баалуу жер деп турат. Ошого карабай туруп ал жерди трансформалап туруп баягындай мыйзамсыз көрүнүштөр болуп атат. Мен бул боюнча канча жолу жогорку баягы башкы прокуратурага, УКМКга, ошондой эле укук коргоо органдарына, президентке да кайрылдым. Бирок эч кандай бул эме жыйынтык чыкпай атат. Анткени мына былтыркы экинчи курултайда да мен өзүм ошол жерде айтып кеттим президенттин эмесине. Айтсам, президент ошондой айткан: урматтуу туугандар, кыргызстандыктар, мындан кийин деди, мына 24 жыл айтып атпайбы? Айыл чара багында жерлер трансформация болунбайт. Жергиликтүү инсан, патриот жарандар бар, өзүңөрдөн контролдоп тургула. Эгерде мыйзамсыз ошондой мыйзамда учурлар катталса, мыйзамсыз иштер болуп аткан болсо, дароо мага кайрылгыла депчи. Мен канча жолу кайрылдым. Ушул президенттин сөзүн эч ким тоготпостон ошол кайрылчалык схемалык түзүп алып жасап атышат. Бул эмне деген сөз бул? Ан үчүн президенттин айткандарын аткарышыбыз керек да. Бул мыйзамдуу мамлекетте жашап атабыз азыр. Азыр эмне болсо дагы мыйзам аткарылып атат бизде. Мурда аткарылбаса да азыркы мезгилде аткарылып атат. Кудайга шүгүр деш керек агачы. Ошол 12 гектар жер болжолдуу кайсыл жерде жайгашкан, анын азыр баягы бажы терминалы курулуп калды деп атпайсызбы? Жеке менчикпи же мамлекеттик? Азыр мындай да, мен ошол сөз суроону жакшы бердиңиз. Азыркы мезгилде биз жалпактап туруп айтып берсеңиз, что коомчулукка негизинде коомчулукка дагы белгилүү болсун. Ал жер кайсыл бажы терминалы, жолдун боюндагы жана жол тыгынын? Жок, азыр мен мындай айтып коеюн, ошо Датка, Кара Сууунда Датка айыл аймагы бар. Ошонун шарк айылынын 643 контур деп коет, баягы Т-Брасканын ылдыйына түшкөндө. Жолдун боюнда өтө көзгө жакын баягы мындай айыл чар багында Чордондагы жер да. Бул май коюучу бекеттердин артындагы эстеди, Бишкектен келатканда. Азыркы мезгилде ошол жер тыгын пайда болуп атат. А ошол жерде ар бир гектарын айтып атат, мен угушума караганда $70,000 сатып алган депчи. Ошо $70,000 ошондо сатып алган чакты мына канча багарный жерлерде, канчалаган жерлер жатат. Ошону өздөрү ошол жака расход кылбайбы, ошол жакта курбайбы? Мына тыгында пайда болбойт эле. Мына элдин баары азыр айтып атат. Ушул жерге куруп атат, биз деле үлүш жерлерибиз бар. Бир нерсе курсак болот. Болбосо өзүбүзгө турак жай курайлы деп көп эле чыгып атат. Ага жол бербейбиз да. Ага биздин мыйзам жол бербейт. А бирок мыйзамды тоготпой монтип акчалуулар жасап атат да. Ошон үчүн биздин президент ошого көңүл буруп, ошону токтотуп калыш керек. Болбосо келечекте биздин азык-түлүк, тамак аш коопсуз пайда барат. Биз келечек муунга эмнени тапшырып кетебиз? Туура. Ошон үчүн мындай терең көңүл буруш керек да. 12 гектар жер. 12 гектар жер. Мында жана мамлекеттикпи же жеке менчикпи? Азыркы мезгилде ал жерде эме мамлекеттик эмес, ал жеке бир, мен анын ээсин да таппай койдум да. Бир эле бир карапайым адамдын атын коюп ошону коюп коюптур. Ал меники дейт. Ал текшериш керек да. Сен бул кайсы акчага алдың, эмне болду, кандай болду, сага ким жасап берди буну деп. Ошону укук коргоо органдар, мына прокуратура эмне кылып отурат, ошону текшербей барып, бул мында надзорный орган деген бар прокуратурада. Ошол келип туруп бул мыйзамдуу болуп атабы, мыйзамдуу болбой атабы, эмне үчүн бул жерге куруп атасың? Бул жердин бал бонитети 59 экен, 5-класстагы жер экен. Эмне үчүн бул жерге куруп атасың? Ким уруксат берди деп жогорку жактагы кабинетине керек болсо сураш керек болчу мунучу. Ошол туура эмес, токтомдо чыкса алар жоопко тартыш керек. Бул боюнча мен азыр жогорку кеңештин төрагасына
арыз таштап келдім, давайте ошол керек болсо ошол чыгарылган токтомду жокко чыгарыңыздар депчи. Аны көрө жатарбыз эми, аны убакыт көргөзөт. Ал жерде курулуш негизи логистикалык борборго алынган. Бирок логистикалык борбор дейт. Логистикалык борбор дегенде ал жерде склад помещениялар болуш керек. Кичинекей мини заводдор курулуш керек, мини ишканалар иштеш керек. Ал толкун машиналар тизилип турат ал жердечи. Бир гана адамдын чөнтөгүндө иштеп атат. Biz kançalagan, buga чейин канчалаган баягы жеке менчик бажы терминалды мамлекетке өткөзө албайсак, кайрадан бул жерде курулуп атат. Бул же кандай үйүзү бар адамдар бар бул жерде, же бир ташырдуу адамдар бар, же байлар бар, түшүнүксүз да бул жерде. Мен түшүнө албай койдум бул ушунчу. Муну президентибиз угуп атса, жакшына карап ошону карап, терең маани берип жолго салып коюш керек анычы. Келечекти ойлошубуз керек Кыргызстандын. Жерибизди ошентип берсе, таркатып берсек, эртең көчөдө калабыз, чын айткандачы. Бүт эле бар. Андан көрө мында багарын жерлерде канчалаган жерлер жатат. Ошолорду өздөрү жүрсүн. Ага эч ким каршы эмес. Если мамлекеттин деңгээлде болсо, мейли ага, мейличи. Бул частный адам болуп атпайбы? Жеке менчик адамды курулуп атат. Сиздин ушул көтөргөн көйгөйүңүз ушу сугат сулуу жерди мыйзамсыз ушул менчиктештирилип, мыйзамсыз ушундай бир бажы терминалы курулуп аткан көйгөйдү 3-элдик курултай мындай түз президентке жеткенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Мүмкүнчүлүк болгон жок. Эми азыр Кудай буйруса угуп атса, мындай көз ирме менен өткөзүп, мындай көңүл буруп койсо керек деген ойдомун да. Анан экинчи бир маселе боюнча мына коррупция. Бул коррупция токтобойт экен да. Мен ушу коррупция менен күрөшүп, мына 3 президент менен алыш берем. Акырында келгенде мына Кудай буйруп, мына Кыргызстан үчүн көйгөн жетекчилер келди да. Адам баласы сүйүнөт экенсин. Коомчулукты сүйүнүп атат. Мына ушул мезгил болуш керек эле да. Мына көрүп атасыңар. Баягы бүт тонолуп кеткен нерселердин баарын артка кайтарып атат. Көп жакшы нерселер болуп атат да. Көп эсептеп отурбайын. Аны ошондой убакта мен дагы бир нерсени айтып кетейин, эске салып кетейин. Бул мурда да сизге айтып кеткенмин. Мына 2012-2014 жылдар ошол эле Ош облусундагы Кара Сүйрөндөгү Папан, Төлөкөн айлык бүтүндөрүндө мурунку жетекчилери ошол Папан айлык бүтүнүнө караштуу Коргон кышта участкасын, Төлөкөн айлык бүтүнүнө караштуу жанагы Дайкан кыштак участкаларын өзөрү алмашышканда буларчы, коррупция жол менен. Ошол жерде эле мурунку бийликтин жетекчилери аралашкан, кирим чөйрө аралашкан ал жерде. Кылып баягы 2009 жылы ошол элдерге үй турак жай салгылады бөлүп берип, трансформация кылып, көз акыларын берген жерди булар өз билемдик кылып туруп алмаштырып, атак бул жерде өздөрү өз билемдигин алмаштырбаш керек болчу. Бул жерде жогорку кеңеш чечим болуш керек. Экинчиден өкмөттүн токтому болуш керек. Ошонун негизинде алар жогорку кеңеш чечимисиз, ошондо өкмөт токтомусуз өз билемдик менен өзөрү алмаштырып, анан кийин элдерден айтат, давайте мына жер бизге өтүп калды. Мына гос актыңарды бизге бергиле дагы, биз силерге башкадан гос акты берейин деп алып алат дагы. Анан дагы айтат, эми ал жерде уже коррупция күчтүү болгондо, кирим чөйрө менен кошо болуп атканда кандай болот? Кирим чөйрөнүн жок болгону мына жакшы болду да азырчы. Ошол малды кирим чөйрөнүн таасири менен ошолор ар бир жарандан, мисалы үчүн, мына ал факты менен мына тергөөдө көргөзүлдү, аныкталды. $20,000 алган. Кече ошол сиз деле билесиз, ошол айыл өкмөт кармалганда, ошо Бойко Абдыкерим Алмаз Абдыкеримов деген ошол жетекчиси кармалганда, ошол анан баягы эмени төлөп берди, $150,000 элдерге. Элден ошо бирөөдөн алган экен, барып ошол акчаны кайтарбаса, имущество менен кайтарып берди. Бул доказательство, вещевое доказательство дейт да. Анан кийин жерлерин болсо берелик. Жерлеринде берем деп туруп алдап жүрөт. Биз мына жарандардын атынан мен алардын ишеним өкүлү катары генеральный прокуратурага кайрылдык. Генеральный прокуратура УКМГге кайтып, кылмыш ишти козгойбуз деп мына 7-8 ай болуп калды. Иш ошол эмеде турат. УКМКнын улуттук коопсуздук комитетинин борбордук аппаратында турат. Же нары эмес, же бери илең салаң болуп турат да. Мен ушул жерден пайдаланып, биздин улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камшек Кыдыршаевичке кайрылып кетет элем да. Жолдош генерал полковник. Эми сизге айтарым, ушул ишти өзүңүз өз көзөлмөңүзгө алып туруп, баягы кыйналып, жабыркаган жарандардын турак жайларынын жана баягы гос актыларын өздөрүнө кайтартып, жерди мурдагы калыбына келтирип берсеңиз жакшы болмок да. Мына ошол
артынан мына көпчүлүгү ыйлап безилдеп көчөдө калып жүрүшөт. Сизден ушуну сурап кетем. Калган ушул иш боюнча көпчүлүк мен мында сизге жете элек бир сөздөр бар, өзүңүзгө айтайын дедим. Кудай кааласа жолугуп калса экөөбүз айтам мен. Андан башка дагы баягы коррупциялык схема түзүлгөн жерлер бар да, ошолорду мен түшүндүрүп берем да, анычы. Рахмат. Рахмат, ушу акыркы соңку суроого кезек берейин. Негизи эле ушул могунда жазылып кеткен экен, улуттук элдик курултайда ушул президент өзү дагы буну бир улуттук идеология менен айкалыштырганда, негизи эле ушул бир улуттук идеологиянын түптөө, улуттук идеологияны көтөрүү боюнча улуттук идеология дегенди кандай түшүнсө болот? Курултай менен кандай айкалыштырабыз? Эми сиздин сурооңузга мындай да, улуттук идеология бул мындай. Ар бир улуттун жана мамлекеттин өзүнүн идеологиясы бар да. Улуттук идеология бул курултайдын ичине камтылат. Улуттук идеологиясыз бул курултайдагы иш жүзүн ашпайт, башка да болбойт. Анткени улуттук идеология менен биздин кыргыз улуту Кыргызстан, биздин өзүбүздүн баягы барктуулугубуз менен, улутубуз менен, тарыхыбыз менен, нарк наслибиз менен элге башка мына европалык эл мамлекеттер башкалар таанышыбыз керек да. Ошолор анан бизди көрүп туруп, булардын улуту нарк насли башкача турбайбы деп бизге башкача мамиле кылып, баягында өнүгүү жолуна түшөбүз деген маани да булчу. Улуттук идеология ар бир эмеде болуш керек. Идеология бул мындай эле түшүндүрүп кетейин, бул эми силер жаш болуп калдыңар да, Союздун убагында коммунисттик партия деген бар. Коммунисттик партия өзүнүн мындай идеологиясы болгон да, идеологиясынын негизинде ошол коммунисттик партия күчүндө турган. Ошол эле убакта ошо съездерди өткөзүп берген. Мына азыркы биздин курултай деген ошол маалда ошо съезд катары өткөрүлүп, чакырылып, ошол жерден бүт СССРдин бүт булуң бурчунан жөнөкөй адамдар, саанчы, малчы, кара жумулчу ошондой адамдар барып, делегат болуп шайланып келип, ошол жерде өздөрүнүн сунуштарын айтып, ошолор съездде каралып, аткарылып, ошол СССР өнүгүп 70 жыл жашады да. Ошонун сыңарында эле ушул курултайды да күчүнө мыйзамдаштырып койсок, Кудай буйруса биздин мамлекетте өнүгөт, көп жыл жашайт. Биздин Кыргыздын келечеги кең, тарыхыбыз чуңкур, кеңири, терең изилденип келген элибиз да. Турбу? Ошондуктан курултайды мындай мыйзамдаштырып, өздөштүрүп, Кыргызстанды өнүктүрөбүз деген ойдомун менчи. Рахмат, ошо соңку суроо менен деле жыйынтыктай берсек болот да, негизи. Мен так суроолорду береңиз, берек айта турган сөздөрүм бар да менчи. Аны ошо кошумчалай кеттиңиз, анан жыйынтыктай берели. Анан мындай да, эми мен мына Садыр Нуркожоевичке айтып кетейин дедим да. Биздин президентибиз мындай айкөл киши да, мындай өжөрдөгөн киши экен да, адам инсан экен. Мындай элдин баары эле ошону байкап жүрөбүз да. Өзү мына Кумтөр алтын кенин мамлекет өткөзө албай, канча кыйналып жүрүп, кыйынчылык башына өткөзүп, акырында өжөрлүк менен өткөздү. Ошол өткөзгөндөн мамлекеттин эсебинен өттү да. Анан ошол жерде мен мындай айтып атам да, аягында бир тизме чыккан болчу. Кумтөрдөн 200 чиновник ушунчадан баягы дивиденд алат экен депчи. Ошолорду эмне үчүн кайтарбай атат да? Мен ошого мындай президентке кайрылып кетем да, Садыр Нуркожоевичкечи. Давайте укук коргоо органдарын бериңиз, улук коопсуздугуна бериңиз. Ошол дагы акчалар бүт мамлекеттин акчасы болгон да. Ордуна кайтарылсын, ордуна коюлсун. Ал дагы бир биздин бюджетибиздин бир ордун толтурат деген ойдобуз анчы. Биз мына делегаттар, коомчулук сизден талап кылабыз аны, урматтуу президент. Рахмат, жыйынтыктай берсек болот да. Анан дагы бирди айтып коеюн, мына айтсам мындай да, баягы көп кабаттуу үйлөр курулуп атпайбы? Көп кабаттуу үйлөр курулуп атканда мынагы чөнтөгү жука адамдарга тийбей калып атат да. Анан аларды кимдер алып атат да? Мен өзүнчө анализдеп көрдүм да. Аны ошол эле коррупция жолу менен байыган байлар. Мен аларды байларды эсептегем дагы да. Анткени мамлекет тоноп, ошонун негизинде байыган байларды ким ойсун, бай деп ойлосун. Ошолор ошол үйлөрдү катар-катар алып туруп эле ошол чөнтөгү жука адамдар кайрадан эле арендага берип, эл кыйналып келип атат да. Жөнөкөй адамдар тийбей калып атат. Ошон үчүн мен ушул жерде укук коргоогандарын жана улуттук коопсуздук комитетине айтышым керек. Терең текшерүү керек мунучу. Давайте
мисалы үчүн азыркы мен угушума караганда 150-200 үйлөр бар экен. Аларды кайда апарат? Каяка апарып жатамчы? Бул наркы дүйнөгө келсек бир 2 метр материал менен кетебиз. Ошон үчүн өздөрү билип эле ошол байлыктар мамлекет тапшырса, элдерге берсе, ошол жакшы болмок да. Анан алын үстүнөн кылмыш ишин козгоп, ал жакка тартып, бул жакка тартып дедирбей эле өздөрү келип добровольно эле өз ыктыяры тапшырып берсе, өтө жакшы болмок да. Анан министр, мына Адилет министри о жерде айтып коеюн. Адилет министрлигинде мындай азыркы мезгилде мындай эме билесиз да, баягы нотариустар, жеке нотариустар. Мен мында өзүмчө мында анализди кылып көрдүм да. Кайсы жерге бир документти көйлөндүргөн же болсо доверенность жаздырганы барсаң, ошо 67 сом, 90 сом, 100 сом деп турат да. А бизге сатканда аны 800 1000 сомго сатат. Ортодо акча кайда кетип атат? Бир эле ошол нотариустун чөнтөгүндө чыгып атат да. Бул ставкасычы. Ошон үчүн мында бир терең текшериш керек да. Болбосо ошол 800 сом алат болсо 400 мамлекет түшүрүш керек. Болбосо 200 сом ошол нотариуска жетет. Бир күндө мисалы үчүн 50-60тан клиент алышат экен. Жекелер. Ушул баягы карапайымдын чөнтөгүнө зыян келип атат да. Баасын көзөмөлдөгөн орган жок. Ошону орган жок. Ошону мен кече курултай барганда именно ошол Адилет министринин биринчи орун басарына Сыдыковго бердим, ошо арыз жазыпчы. Карайбыз дедим, аны көрөбүз кандай чара көрүлөт ал жактанчы. Ошондойлор болуп атат. Кудай буйруса Кыргызстаныбыз оңолот деген ойдобуз. Баары жакшы болуп атат. Бирок коррупция менен баарыбыз күрөшүбүз керек. Коррупция Кыргызстанда жоголмайса, Кыргызстан өнүкпөйт. Мына президентибиз да айтты, мына эки дос деп коелу, экөө аябай катуу күрөшүп атат. Буларга эле Кыргызстан керек эмес да. Булар керек болсо жанын канжыга байлап коюп иштеп атышат да. Бул деген бул мекенин сүйгөн адам гана кылат мунучу. Мен мында неме кылбайын, Кудай буйруса Кыргызстан өнүгөт. Булардын да аты Кудай буйруса тарыхта калып кетет да, мындай айтканда. Кыргызстан оңолгон адам тарыхта калат да анткени. Ар бир салым кошкон адамдардын тарыхта калып кетет. Ошондуктан мен да ушул жерди пайдаланып кетемин. Бүт кыргыз элимдин баягы патриот инсандарын ушу коррупция менен күрөшүүгө чакырат элем да. Коррупцияны жоготуп, мына криминалдан кутулдук. Эми коррупция менен күрөшүп атып, акыры ушуну жоготсак, Кудай буйруса Кудай калса Кыргызстаныбыз өнүгөт. Ошол. Рахмат, анда биз маегибизди жыйынтыктай берели. Атайын келип, студиябызга келип, өзүңүздүн омуктуу ойлоруңузду, пикирлериңизди ошол эле учурда биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.